Мекендештер, негизи үй салып атканда эң негизгиси проект кылыш керек. Жакшы проект кылсаң анан үй салынат да, конкретнечи. Ошондой эле мына карасаңар, азыр мен жолдо өтүп баратып, Астана шаарынын ген планын карап атам да, макетинчи карасаңар. Бүт полный могу район, өзүнчө бар райондар да буларчы. Мисалы үчүн могу Гөнөр өзүнчө башкача стилде салынган үйлөр, тиги аркысы башкача анан. Мисалы үчүн могу ушунун полный проектин бир компанияга берсе, onu бир компания кылса, ушинтип баягы салынат да. Эң негизгиси порядок болот да. Проект болгондочу, мына бүт макети бар. Ушул макет менен эле салынып кетсе, өтө сонун да. Эч кандай кол шаар болот. Канча кабаттуу экенин билбей атам, акта эң бийиктиги могулар эң бийик этаждар экен да, кабаттуу үйлөр экен. Бирок мына ушундай бойдон салынса, анда Кыргызстан ой, күркүрөгөн мамлекет болобуз да. Ушунун аркасынан канча туризм келет да, туристтер. Мына бул көл, мына биздин касиеттүү көлүбүздүн жанында эле. Мен азыр примерно Могутушта турам да. Могутушта, по-моему. Азыр мындан келип, чыртыкта айылда жашагандар буларга мындай айтканда оомат келди деп коебуз, кандай деп коебуз. Леген шаардын арасында жашап калат да. Эми бул азыр мына макет курулду да. Анан мен баягы көп ойлошот эми бул макет турса эле баягы бул ишке ашкандай ашат депчи. Бирок ушу салынып баштаса элечи, бул макет утверждать этилдесе эле проектке. Бүттү, ушунун баары тең салынып баштаса эле бүттү кетет, биринин аркасынан бири салынып кете берет. Бирок именно ушул эме менен проекттин өзгөрүлбөш керек да. Ушундан сонун болот. Ушундай мекендештер, Кудай буйрса, өнүгүү жолундабыз. Саламат болуңар.